Elibиз бир, жерибиз бир. Аны жоготсок бизге кайра эч ким аны кайтарып бербейт. Мен ушундай кырдаалда бири-бирибизге ырылдашып айтышканды токтотуп, касиеттүү кыргыз жерин сактап калууга чакырам. Мына ушундай учурда бир муштумга түйүлүшүбүз керек. Мамлекеттин келечеги бизге гана керек. Саясий оюндарды ойногон азаматтар аман болушсун. Алардын дагы акыретте жооп берер жооптору бардыр. Мындай жаманчылык, мындай арам ойлор көпкө чейин узара бербес. Бирок элдин жердин тагдыры менен ойногон туура эмес болуп калды. Мына кечээ эле биз бардык маселени чечтик. Жеринде кол койдук деп, калпагыбызды көккө ыргытып, аш тойлорду өткөрүп, эки мамлекеттин жетекчиси чечип койду. Кылымдар чечилбеген маселе деп сайрагандар бүгүн кайда экен? Дагы бир жолу айтам. Колуңардан келбейби? Колдон келе турган, маселени чече ала турган, мамлекеттин, элдин, журттун кызыкчылыгын коргой ала турган, көкүрөгүн тосо турган азаматтарга бошоткула да кеткиле. Колуңардан келбесе, айткыла, андан уялбагыла. Улам-улам барып келип, эч бир маселе чечпей келгениңерден пайда жок. Тескерисинче, күндөн күнгө ырбап баратат. Ал эми бийликке дагы бир жолу кайрылам. Колдон келген азаматтардан коркуп, калтырап, титиреп олтура бербестен, өзүңүздөрдүн акылыңыздар жетпеген жерге ошондой азаматтарды чакыргыла. Мен ошол жерде туруп, колунда эч кандай куралы жок, чек араны кайтарып турган, кайдыгер болбой, ошол жерде топтолуп турган элге терең ыраазычылык билдирем.